Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драм театрында чоң жаңылануу болду. Биринчи жолу кооз оюнчуктар менен жазыктар коюлган бөлмөдө жумшак килем үстүндө бөбөктөр үчүн кыял аталышындагы спектакль коюлду. Ал 1 жаштан 4 жашка чейинки балдарга арналган. Беби театр жанрындагы бул спектакльдин режиссеру жана сүрөтчүсү Москвадан келишкен. Мы впервые в Кыргызстане открываем Беби театр. Это театр для самых маленьких детей. Биз биринчи жолу Кыргызстанда Беби театрды ачып жатабыз. Бул эң кичинекей бөбөктөр үчүн. Себеби спектакль алардын жаш курагына, аң сезимине, ой жүгүртүүсүнө ылайыктуу. Мында балдар жумшак жаздыктардын үстүндө ата-энеси менен чогуу отуруп көрүшөт. Кааласа оюнчуктар менен ойнойт, кааласа чуркайт, секирет. Спектакльде кичинекей көрүүчүлөр токойдогу укмуштуу окуяга туш болушат. Табигат ойгонуп күн менен түндүн алмашканын, 4 мезгилдин келишин, токойдогу курт кумурскадан баштап ар түрдүү жаныбарларды көрүшөт. Эң кызыгы алар спектакльдин актерлору менен бирге кирпи үчүн козугарындарды, тыйынчышканга жаңгактарды чогултуп, баарын өздөрү кармап көрүшөт. Вы знаете, мы так долго ждали, когда у нас в Бишкеке откроется Беби театр. Билесизби, Беби театрдын ачылышын көпкө күттүк. Бишкекте ачылды деген кабарды угуп аябай сүйүнүп, бүгүн кызымды алып келдим. Балдар үчүн аябай пайдалуу экен. Бул жакка ар бир ата-эне балдарын алып келсин дейт элем. Кыялдар орундалат, ал үчүн талыкпай эмгектенүү керек. Спектакльдин башкы максаты кыялдар сөзсүз орундаларын далилдейт. Жомокто кичинекей көпөлөктүн достору анын кыялын орундатууга жардам берип, ал биринчи жолу учканды үйрөнөт. Сегодня у нас праздник в театре. Мы открываем новую площадку. Бүгүн биздин театрда чоң байрам. Анткени биринчи жолу ушундай балдарга арналган Чакан аянтчанын ачылышы болуп жатат. Бул жаш көрүүчүлөр үчүн чоң жаңылык десем да болот. Спектаклдин убактысы 40 мүнөт. Ишемби, жекшемби күндөрү саат 11:00 жана 15:00 башталат. Өзүңүз көргөндөй бала эмес чоң киши кызыга турган спектакль экен. Спектаклдин өзгөчөлүгү балдар ээн эркин олтуруп, кааласа спектаклдин каармандары менен чогуу ойносо болот. Эгерде сиз дагы балдарды алып келгиңиз келсе, дем алыш күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драм театрына келсеңиз болот. Айжамал Болот кызы, Рыскелди Гөгүлбеков, Ала Тоо 24.